Кайрадан биздин суроолорго Тоо-Кен металлургия бирлигинин Борбордук комитетинин укук коргоо инспектору Мухаммед уулу Бигжан түшүндүрмө берип кетмекчи. Эмгек мамилелери эмнеден келип чыгат? Салам достор. Эмгек мамилелери кызматкер менен жумуш берүүчүнүн ортосунда алар түзгөн эмгек келишиминин негизинде пайда болот. Эгерде эмгек келишими түзүлбөсө, иш берүүчүнүн макулдугу менен жумушчу өз милдеттерин аткара баштаса, жумушчу менен иш берүүчүнүн ортосунда эмгек келишими түзүлдү деп эсептелет. Эмгек мамилелери эмгек келишими түзүлгөн учурдан тартып төмөнкүдөй натыйжалардан келип чыгат. Биринчиси бул кызмат ордуна шайлоо. Экинчиси тиешелүү кызмат ордун ээлөө үчүн конкурс боюнча шайлоо. Үчүнчү дайындоо же бекитүү. Белгиленген квотага ылайык уставдык органдар тарабынан иштөөгө тапшырмалар. Эмгек келишимин түзүү жөнүндө соттук чечим болсо. Жумушка кабыл алуу процедурасы боюнча түшүндүрмө берип кетесизби? Эмгек келишими жазуу жүзүндө түзүлүп, эки нускада түзүлөт. Тараптар сөзсүз түрдө кол коет. Бир нускасы кызматкерге берилет, экинчиси жумуш берүүчүдө сакталат. Эмгек келишими түзүлгөндөн кийин 3 күндүн ичинде жумуш берүүчү жумушка орноштуруу жөнүндө буйрук чыгарууга милдеттүү. Жумушчу буйрук менен таанышкандыгы жөнүндө кол коюлуусу зарыл. Жумушка кабыл алууда жумуш берүүчү кызматкерди уюмда колдонулуп жаткан ички эмгек эрежелери, кызматкердин эмгек функциясы менен байланышкан башка ченемдик актылар, жааматтык келишимдер менен тааныштырууга милдеттүү. Мындан тышкары, кызматкерди эмгекти коргоо боюнча документтер менен тааныштырып, эмгек китепчесин толтурууга жумуш берүүчү милдеттүү. Эмгек келишиминде эмнелер көрсөтүлүшү керек? Эмгек келишими жумушчу менен жумуш берүүчүнүн ортосундагы келишим. Ага ылайык жумуш берүүчү жумушчуну белгиленген эмгек функциясы боюнча жумуш менен камсыз кылууга, татыктуу эмгек шарттарын түзүүгө, өз убагында жана толук көлөмдө эмгек акын төлөп берүүгө милдеттүү. Ал эми кызматкер ички эмгек эрежелерин эске алуу менен өз кызматын жоопкерчилик менен аткарууга милдеттенилет. Эмгек келишимин түзүүдө ишке орношуучу адам иш берүүчүгө төмөнкүлүү документтерди көрсөтүш керек. Биринчи бул паспорт же инсандын ырастоочу башка документи. Экинчиден эмгек китепчеси. Үчүнчүдөн социалдык коргоо күбөлүгү. Төртүнчүдөн аскердик эсепке алуу документтери. Ал эми атайын билимдерди талап кылган ишке кызматкер билими жөнүндө документи. 18 жашка чейинки курактагы адамдарды тарбиялоо, окутуу жана тейлөө менен байланышкан иштерде иштөөсү үчүн соттуулугу жоктугу тууралуу маалыматты көрсөтөт. Ишке кирүүдө эмгек мыйзамында жана башка мыйзамдарда каралгандан сырткары документтерди кызматкерлердин талап кылууга тыюу салынат. Кызматкердин саясий партияларга, кыймылдарга же диний уюмдарга таандык экендиги жөнүндө, ошондой эле кызматкердин жеке турмушу тууралуу маалымат жыйноого мыйзам чегинде тыюу салынат. Сизге Бигжан чоң рахматыбызды айтабыз. Саламатта калыңыздар.